almost there, the right vibe, ready to get live. Ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd. Ooh, said I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check 1 2. Өмүрдүн берген майрамы өтсүн деп күлүп жайдары. 12 айда бир келген куттуктайм туулган күнүң менен деп Маликанын дарегине келген каалоо тилектерге биз да кошулабыз. Ырчы бүгүн Бишкектеги ресторандардын биринде өзүнүн жеке майрамын белгилөөдө. Саламатсыңбы, Малика? Кандай бүгүнкү маанай туулган күнүң кандай өтүп жатат? Саламатсыздар, баары жакшы, абдан жакшы маанайда өтүп атат. Мага жашоо берип, ушу жашоонун эң кызыктуу, эң жакшы нерселерин көрсөтүп атканга, үйрөтүп атканга апама рахмат. Мына 18 жашка толдум деген мындай сенде ички сезимдер болуп атабы? Чоңойдум деген. Бир жерин карасам, мындай аябай толкунданып, улуулардын жашоосуна даярдык көрүп атам окшойт. Баары мындай балалык сезимдер ичимде ойноп, күркүрөп жатат. Буюрса баардык жакшы нерселер алдыда. Кандай бүгүн күтүүсүз белектерге ээ болдуң? Чынын айтсам, ар бир мен алган белегим абдан эксклюзивдүү болду. Ар бирөөсү бири-бирине окшош эмес. Ошондуктан мен эми кээ бирөөлөрдүн ача элекмин, үйгө барып ачып дагы суктанам. Болушум керек деп ойлойм. 18 жашын белгилеген ырчынын туулган күнү менен куттуктап, сахналаш кесиптештери, курбу курдаштарынан тышкары, Казакстанда бирге иштешкен чыгармачылыктагы достор да болду. Негизи туулган күнгө чакырбайт. Анан баягы көңүлүң жактырган, көңүлүң сүйгөн адам болсо, өзүң келип эле жакшы сөздөрүн айтып куттуктап кетиш бул ар бир адамдын парзы болсо керек деп ойлойм. Өзү жаш болсо дагы ийгиликтерди багындырып келип атат ушул кыргыз шоу маданият дүйнөсүндө. Ийгилик каалайбыз. 18 жаш деген бул жана айттым, ушул жаш курактын аябай бир гүлдөп турган маалы. Ушул кезде дагы бир кайгы капасы жок, татыктуу ушу саналаштардын, эжелерин, досторунун арасында ушинтип өткүзүп атканын көрүп мен дагы аябай кубанып турамын. Ошол бактылуу болсун. Малика, бүгүнкү туулган күнүң менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошол чыгармачылык дүйнөдө көптөгөн ийгиликтерге жетип келдиң. Буга чейин сахнада эле чоңоюп келдиң. Кудай буйрса 18 жаш бул деген кичинекей кыздын чоң кызга өтүшү деп ойлойм. Ушул 18 жашка жеттиң, эми Кудай буйрса мындан дагы мындай жаштын көбүн жаша, бери жагы дегенде 5ти жашасаң бир 90га жакындап бара. Ан менен бирге бүгүнкү күндө мамаң сени кандай сонун ийгиликтерге жеткизген болсо, мамаңды кубандырып, ыймандуу татынакай сулуу кыз болуп, мамаңды ойлогон жакшынакай кыздардан бол деп тилемекчимин. Бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Себеби 18 жаш деген аябай жакшы жаш, унутулгус жаш. 18 жашымда мен дагы аябай сонун белгилегем туулган күнүмдө. Жана ошондой эле Маликанын туулган күнү экен бүгүн, Малика Динаны тагыраак айтканда. Чын жүрөктөн куттуктайбыз. Маликанын туулган күнү кут болсун. Эң негизгиси ден соолук, узун өмүр, мамасынын алдында жаркырап, жайнап жүрө берсин. Жумуштарында, иштеринде ийгилик, өзүнүн каалаган максатына, тилектерине жетсин. Малика Динанын үйүндө бүгүн чоң майрам десек болот. Анткени ал туулган күнүн белгилеп жатат. Ошондой эле эске сала кетсек, ал жакында эле өткөн Супер Инфо гезитинин супер концертинде Ойлорум сага тууры жылдын супер ремейки намын утуп алган. Аны дагы достору менен биргеликте жуушту. Кызынын мындай жараткан ийгиликтерине апасы Динара Акулова дагы кубанып, келечекте Малика кыргыз элине кызмат кылган инсан болушун каалайт. Ата-эне үчүн балдардын майрамы, балдардын төрөлүшү, жаркка келиши бул өтө чоң. Эң биринчиден ата-эненин майрамы деп ойлойм, себеп дегенде ошо кичинекей нерсе төрөлгөндө эң биринчи ата-эне кубанат экен. Уулду болдум же кызды болдум деп. Анан Маликанын төрөлүшү мен үчүн өтө чында эле кыйынчылыкка турган. Бишкектен негедир төрөй албай калып, анан ден соолугума байланыштуу мени Москвага жөнөткөн. Москвага барып, анан ошол жактан кесире болуп төрөлгөн кызым. Бирок ошо мен төрөгөнгө чейин, төрөгөндөн кийин биздин эл журтубуз аябай ошол нерседен аябай көпкө күтүшкөн, төрөлүп
Москвадан келип самолеттон түшкөндө дагы аябай чоң реклама болуп, ушул кыз төрөлүп келиптир деп биздин күйөрмандарыбыз, эл журтубуз аябай кубанган. Бул ушул күн аябай өзгөчө күн. Ошондон бери көздү ачып жумганчакты билинбей эле 18 жыл өтүп кеткен экен. Бүгүн менин кызым 18 жашка чыгып олтурат. Жүрөгүмдө биле бергин, ай кызым, ай кызым, ай кызым менин. Жүрө бергин көңүлдө, жүрөгүмдө биле бергин, ай кызым, ай кызым менин. Жүрө бергин көңүлдө, жүрөгүмдө биле бергин. Учурунда сиздин сурооңузга жооп берейин. Малика 3200 болуп төрөлгөн. Күндүз саат 2-де 19 декабрда 95 жылы. Ушул наристенин төрөлүшү биз үчүн өтө өзгөчө күн болгон. Бул күн себеби аябай көп күткөнбүз. 7 жыл күтүп анан ушу наристелүү болгонбуз. Мен эң биринчиден Кудайыма ыраазы. Экинчиден ушундай ар бир эненин милдети экен балалуу болуш, наристени тарбиялап, ушу жаркап келип тарбиялап адам кылыш өтө кыйын экен. Өзгөчө мен үчүн кыйындыкка турган себеби бул наристени атасы жок жалгыз тарбиялап, ошону кийинтип ичинтип, ушу жашоого алып келип, анан ушунча даражага жеткирип, анан элдин адамы кылыш өтө кыйын да. Бизде искусство адамдарын түшүнүш өтө кыйын. Ошентсе дагы кыздарыма бир чети аябай, ушунча аябайт элем. Машинеде укташып, анан гастролдо жүргөн кезде мен ырдап атканда сахнанын артында деле коляскада уктап калып, же болбосо коляска жок болсо үстөлдөрдү чогултуп тизип коюп уктатып коюп эле ороп койсок, анан бир күнү кечинде келип концерт бүтүп жатып, анан мен улуу кызым айтат да: "Мама, мен ырдап берейин" дейт. Ырдап берчи десем, бай сахнанын аркасында концерт учурунда уктачы да. А мен ырдап аткан кезде ал сахнанын артында уктап атып, менин ырларымдын баарын сөзүн жаттап алыптыр да. Анан кечинде ырдап берем дейт, анан ырдап бер десем, анан жаттап алып менин ырларымдын баарын ырдап берип атпайбы. Тили чулдур болсо да ырдап берсе, биз ошондо аябай таң калганбыз. Малика кичине эркерээк болуш керек, бирок ошентсе дагы ошо мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп кээде аябай какус кылып, мындай андай эмес, мындай деп өзүм талашып атып эле жеңип кое турган болуп жүрөм акыркы күндөрү. Бирок баягы кыз бала болгондон кийин ата эненин тилеги ушу кыз бала бактылуу болсо экен, өзүнүн тегин тапса экен. Учурунда мени аябай жашыраак кезимде, окуп жүргөн кезимде мени ала качып кеткен да. Ошол үчүн мен ойлойм, Маликанын деле өз сүйгөнүнө жетсе, ошо каалаган адамына турмушка чыгып бактылуу болсо деген эле баягы энелик жакшы каалоо тилек. Мен деле ошо аябай көрүнүктүү болуп калды, элге таанылып калды. Учурунда турмушка чыгып, өзүнүн сүйгөнүнө жетип бактылуу болсо деген жакшы каалоо тилегим бар. Ал эми алып баруучулукту колго алган бийчи шоумен Бакыт Байсариев туулган күндүн көркүн ачып, өзгөчө оюн зоокторду уюштуруп, келген коноктордун маанайын көтөрдү. Ваша задача принести любые существительные предметы на букву П. Одежда, еда, аксессуары, предметы. Вы можете свои части тела, в конце концов, назвать органы на букву П. Максимум предметов, максимум слов. Та, которая назовет больше всех, получит главный приз. Вопросы есть? Нету. 30 секунд, побежали. Буква П. Что вы найдете на букву П? Побежали, давайте. Друзья, помогаем, находим девочкам. Печенье, помидор, пудра, помада, прическа, платье, печень, почки, боже мой. Сколько слов я уже придумал. Оу, конкурс битый, алё. Вообще стоит там такая, а что есть еще на букву П? Вообще пробила, да, жестко? Ну давай. Начинаем. Что у тебя есть на букву П? Печенье, пудра, помада, прибор, пакет. Ты его с собой принесла, чтобы что-нибудь домой собрать, да? Нет, да? 5. Еще что-нибудь есть на букву П? Так, помада, пудра, печенье, пиджак. На тебе красивое платье.
Дорогие друзья, конечно, если перечислять, очень много можно слов набрать на букву «П». Но как бы там ни было, сейчас я бы хотел вознаградить нашу участницу, которая стала лидером этого конкурса, вот таким вот горячительным напитком, который заслужил больше всего, скорее всего, твоя родня. Это больше приз туда. И вот этот вот подарок я хочу передать вместе с куклой тебе, дорогая, потому что у тебя тоже было практически максимальное количество. А вам, девочки, вот эти вот аплодисменты всего зала похлопаем! Ырчынын туулган күнү таң атканча уланып, кече шаң күлкү менен коштолуп турду. Чыгармачылыкка кичинесинен аралашып, шоу-бизнестин казанында кайнап келе жаткан Маликанын жалындаган 18 жаш курагы менен дагы бир ирет куттуктамакчыбыз.